Эми чыгармачылыгымда чоң деле мындай жаңылык боло элек, чынын айтканда. Эми баягыдай эле киного тартылмай, бир роликтер, театрда жакында жаңы спектакльдерди койгон атабыз. Кудай буйруса жакшы, ал пландар бар. Эми башта электе алдын ала айткым келбей турат. Эми сөзсүз түрдө эле айтарым бир эле эме, көп эле жолу айтып жүрөм муну. Ушу залкар артисттер биринчи орунда ата-энем ошолор түрткү болгон. Баягы эле себеп ким менен жүрсөң ошону аласың деген сөз бар эмес беле? Кандай компанияда жүрөсүң, кандай чөйрөдө жүрсөң, ошонун таасири көп тиет экен да. Ошондон себеп болуш керек. Эми аны деле атайын аябай кичинекей кезимде көп деле көксөгөн эмесмин башында. Эми башында башка кесиптер деле бар болчу. Кичинекей кезимде ошо бүт бардык эмелерге катышып, кичинекей бир ролдорду ойноп, жүрүп эле ошо менен кошулуп кеттим. Мен ушу кимдин алдында тентек кылганды, анан кимдин алдында тентек кылбаганды билчү окшойм. Азыр мындай ойлоп, сиз суроо бергенден ойлонуп көрсөм, тентек кыла турган жерлер бар болчу. Чынын айтканда. Эми көбүнчө эжейлерим, көптөрү менен эркелетип эле көп учурларда уурдап кеткен да учурлар болгон да. Эми бир күн, эки күн эмес, эртеден кечке чейин мени оюнчук көрүп эле көтөрүп кетип, таппай калган учурлар болгон да. Эми жумуштун арасында жүрүп, ошондой бир эмелерим бар болчу. Театрды кыдырып кетмей, телевиденияны кыдырып кетмей. Бирок бир жолкусу эсимде, бир азыркыга чейин баягында бир таанышым жолугуп калсам айтат, эсиңдеби дейт. Экөөбүз ойноп, тигинде эмне болуп, сен менен баладай болуп ойной бериптирмин. Мен анда 17-18-19 экенмин. Спектакльге чыкпай калып, сенин айыңан деп. Режиссерден катты уруш жеп, мага ким тийишет? Мен күнөөлүү эмесмин да. Сахнанын артында за кулисами туруп, бир актрисанын башын айлантып аткан экем. Ар кайсысын эметип. Ошондой болуп чыкпай калган. Ошол эле спектакльде кечигип театрды кыдырып ойноп кетип, бир маалда театрдын баары башаламан болуп, издеп жүрүшөт, спектакль жүрүп атат. Мен чыгышым келген 5-10 мүнөт мурун. Мен чыкпасам болбойт. Спектакль бүтпөйт анда. Чече турган, точкасын кое турган менмин. Анан бир маалда таап келип, реквизитти колго карматып, чык эми десе, барсам, репликам жок. Мага айтылган сөздөн кийин чыгышым керек да. Күтүп атам, жок, акырынтип тешиктен карап койсом, башка эле нерселерди сүйлөп ойноп атышат. Анан бир маалда тияктан жүгүрүп келип, чыга бер деп кыйкыргандан эшикти ачып туруп кирип барсам, зрительдер алды жакта отурат, мен сахнанын глубинасынан, арт жагынан чыгам да, артисттердин баары мени карап бурулду дагы баардыгы. Ух, дешти. Көрсө 15 мүнөт импровизация кылып атыптыр. Мени таап барганга чейин спектакльди чое бериптир. Бас сени түрмөгө алып кетебиз дейт, кое тургулачы мен түшүндүрөйүн деп атам дейт. Папам туруп алып, папам да мамамды ойночу ал жерде. Анан кийин вроде бы уже алып кетиш керек болчу дейт, бирок 10-15 мүнөттөн бери ошону бүтүрө албай. Чыгып келмейинче токтосоңор түшүндүрөйүн, сен токтосоң, сен уксаң деп алып эле өздөрүнчө сүйлөп эле чоюп атат. Бирок чойгондо дагы кандай десем, спектакльдин жанагы эмесинен чыгып кетпеш керек да. Кантип айтат, токтоп тургула, биздин балабыз жоголуп кетти деп айтмак беле, эл түшүнмөк беле аны. Эмне болсо да табыш керек болчу. Анан булар чое берди, театрдын баары мени издей берди. Акыры бир 10-15 мүнөттөн кийин чыктым, ошентип бүтүргөнбүз. Темалар көп эле болгон негизи, аябай эле көп болгон. Детсадта деле, мектепте деле, билбейм, эмгезитте жүрөт бир 2-3 эле, жагандай эмес, негизи көп аябай. 10до 100гө деле барып калат болуш керек. Барган сайын аябай көп жакшы нерселерди угам да, аябай ак көңүл, эч кимге зыян келтирбеген ушундай адам болчу. Негизи эле бир эле мага кичине эмеси катуу болчу анада. Талапты катуураак койчу эле же балким аныкы туурадыр, ушундай бир тарбиясы эме болчу. Катуураак болчу да мага. Кандай десем, мындай ал аябай строгий болчу. Мага. Именно мага.
Бирок жыл өткөн сайын, чоңойгон сайын мен аны түшүнө баштагам. Түшүнүп, мына училищеде окуп жүргөндө уже полностью эле түшүнүп билип калганбыз бири-бирибизди. Жакшы, балалык кезде катуу эле кармаган, себеп дегенде мен да өзүмдүн кыялдарым бар болчу да. Жөндөн жөн эле эме болбойт деген сөз бар го. Кандай десем, шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дегендей, менде да өзүмдө жаткан болуш керек. Мен азыр билбейм, мен туура кылып атамбы, туура эмес кылып атамбы, бирок мен теңирден тескери болуп атам азыр. Бир да бир катуу айтпайм, же бир кыйкырып, же болбосо бир нерсе кылып, ой, наказание дегенден Кудай нары кылсын, андайлар эч нерсе жок. Боло берет, эч нерсе болбойт дегенден башка эч нерсе эметпейм. Сиз эмне ойлойсуз? Өзгөчө кичүү балам оозунан чыга элек деп билем эмне керек экен. Көз карашы менен эле түшүндүрүп коет ал керек нерсени. Айтпайсыңбы деп, наоборот, аны сен ачык эле айтып салчы, намекать этпей дегенге барасың. Билбейм эмнегедир өкүнгөн эмес, ал жөнүндө ойлонгон да жок болушум керек мен азыр. Ойлоп көрсөм, ойлонгон деле жокмун го. Азыркы учурда Кудайга шүгүр баары жакшы. Мына азыр эле айтып атабыз, жумуштамын, иштеп атам. Кудайга шүгүр. Ошол учурда кыйын эле учур болду, бир жагы. Эми балдарың бар, тууган урук бар. Баары бир ойго келет экенсиң да. Деп бир жер жүзүн элестетесиң, бир кандайдыр бир көз ирмемдер өтөт экен алдыда. Бирок ошого карабай, ошо элдердин батасы, мен көп окуп аттым. Андай жазгандар да болду, мындай жазгандар да болду. Бирок көпчүлүгү ошо Алла Таалам шыпаасын берсин деп эметип, биринчи орунда ошо элдин эмеси тийди окшойт дейм да, баары бир энергетика, баары батасы, энергетикасы жакшы мындай таасир калтырды да. Ошо элиме ыраазымын. Дарылаган врачтарга баарына ыраазымын.